Бул Киясакинин бардык китептерин окуп чыгып, Бени Пападан баштап бардыгын окуп чыгып, бул бир нерсени айткысы келет да. Мен сиздерге азыр жапалак тилде ушул нерсени түшүндүрүп берем. Бул не десеңиз, актив пассивди айткысы келет бул кишичи. Актив пассив не десеңиз, мисалы, сиз магазинге кирдиңиз, бир лепешка менен каймак алдыңыз. Аны алып келип жейсиз. Эртеси күнү бардыңыз, каймак менен лепешка алдыңыз, ага кошуп, бир кола сникерс алдыңыз. Бул сиздин пассивиңиз болуп калды да. Актив сиз ошол каймак менен лепешканы той элеңиз, бирок ашыкча чыгымды коланы сникерс алдыңыз. Сникерс жебей дагы иче берет элеңиз негизи. Ошол лепешканы той элеңиз, ашыкча чыгым булар демек пассив болуп эсептелет. Активиңиз ошол жарай турган нерселер, керексиз чыгымдардан алыс болуу. Мисалы $100 акчаңыз бар чөнтөгүңүздө, аны мисалы нефть базасыга или башка жерге инвестиция кылып коесуз, как инвестор болуп киресиз. Бир айда $150 болуп чыгат ошо $100. Бул демек сиздин активиңиз болуп эсептелет. Эгер ошо $100 телефонуңуз бар, экинчи телефон алып койдуңуз. Ага энисе салыш керек, заряд бериш керек, жок дегенде убактыңыз кетет бул маселелерге. Демек бул сиздин пассивиңиз болуп эсептелет. Актив пассив Роберт Киясаки китептердин бардыгын окуп чыксаңыз, асты тамыры ушул жерге келип такалат да. Ушул нерсени айткысы келет Киясаки. Ушул эле китеп менен башка сөздөрдү айландырып, айландырышы мүмкүн, бирок асты ушуга келип такалат. Актив жана пассив жашооңузду мындай регламентке келтирип алсаңыз, көп чыгашалар бар да сиздечи. Жөн эле чыгашалар бар.